Assalamualaikum hormatly musulmon tuğanlar. Biz hazır Kayradan umra safarına atlandık. Hazır Kuveyt memleketindeyiz. Oş aeroportundan Kuveyt memleketine gelip konduk. Buyursa şu taraftan giriyoruz. Birinci eşiği. Girgeningizlerde sol kol tarafta girgeningizlerde sol kol tarafta erkeklerin taraftanası var burada. Namaz vakti olanda şu жаққа келіп. Namaz vakti болса ham шашып. Namaz vakti olanda. Assalamualaikum. Namaz vakti olanda bu жаққа келіп дәрет алып. Bu жақта намазханасы бар. Көрсетті. Намазханасы бар. Намазханасы бар. Бұл жаққа келіп намаз оқып кетесіздер. Ayaldardыкы мына жерде тыйын салып, акча салып, суу алсаңыздар болот. Анан экинчи этажга чыгасыздар. Мына өзүнө иштейчилер могул. Эскалатор. İşte yo'qoltir. Экинчи этажга чыксаңыздар, ayollarning daratxonasi, ayollarning namozxonasi mына бул жакта. Şu жақта. Ayollardыкы. Бул жак ayollarning daratxonasi. Şu жақта. Şu жактан дәрет алып, şu жактан намаз окуп чыгып кетчи. Ayollarыңар менен келгендер адашып калбагыла деген көрсөтмө да. Андан кейін бұл жақта күтүү залы бар. Күтүү залы бұл жақта. Бұл жақта экинчи этаждан Мадинага карап уча турган зал бұл жақта. Шул жақтан учасыз. Регистрация шул жақта болот. Азыр биз күтүү залына баралы. Эсиңиздерге салайын, бұл жер Kuveyt memleketi Oş aeroportundan tuğra Kuveyt memleketine uçup geldik. Elhamdülillah Kayradan umra safarına attandırgan, Kayradan umra safarına alıp gelgen Allah Taala özünün baytına, үйüne çakırgan. Allah Taala çeksiz maqtalar bolsun. Makay күтүү залы бул жер. Күтүү залы. Жаңа келгенде тарата алышкентесиз, кызык шак өрекет кой. Бөк аттыр. Аябай чоң. Мына бул жакта намазхана эмес, эми намаз окусаңыздар болот. Ушул жакта. Özünde. Uçuyor, Kayradan uçuyor vakısı bolğanda bu yerden çıkıp uçuyor vakısı bolğanda Kayra bu yerden çıkabız. Bu yerden çıkıp Assalamualaikum. Bu yerden çıkıp Kayra bayaqı деген көрсөткөн жака регистрация үчүн барабыз да. Бул жактан. Бизде азыр 1 saat 45 minut убакыт күтөткөнбүз. 1 saat 45 minut убакыт бар экен. Андан кийин сразу Мадинага учабыз. Бул сапар Маккага учпайбыз. Assalamualaikum rahmatullah. Tamam. Bu kişi bizden murabashçımız. Tamam. Ötken safarda uşul yerden biz ihram bayladık elek da. Bunusunda baylabay ele Medinaga uçup ketibmiz. Ne sebepten baylabay ketibmiz ihramda? Assalamualaikum hormatly jamoat. Biz hazır Oş'tan Kuveyt'e uçup geldik. Uşul avvalda biz murdagı safarыбызda ушул жерге келгенбиz. Келип туруп ihram кийимдерибизди кийип, анан
эмеге намаз умраганга даярданып кеткенбиз. Бардыгыбыз. Эркектер ак кийимдерибизди кийип, аялдар ихрамга ниет кылган кийимдерин баягындай ниет кылышып, дарат алышып жүрүшкөн да. Бирок биз ол учурда ушул Куейттен түз Жиддага учуп, Жиддадан Меккеге кирип кетет элек. Ошол себептүү ушундай өзгөрүүлөр болгон. Ал бүгүн болсо биз беймарал адамдар самолеттен түштү. Келип намаз окуганда намазды окуп, Бамдатка жетишти да көпчүлүгү. Анан алды азыр күтүп атышат. Биз Мадинага учабыз. Куейттен түз Мадинага учабыз. Мадинада 4 күн туруп, пайгамбарыбыздын мечитинде намаз окуп, андан кийин Меккеге барабыз. Ошондон кийин ихрамга киребиз. Ошондон беймаралчылык болду. Ошондо да мына бул Меккеге гана барганда умрага деп бара турган болсо, анда ихрам байланат экен да, Меккеге учуп. Эгерде түз Меккеге учуп, Меккеге кирип кетип аткан болсок, сөзсүз ихрам байлап өтүш керек. Кимде ким Меккеге умраны ниет кылган болсо, сөзсүз түрдө важип түрдө ихрам менен өтүү зарыл. Мадинага эч кандай ихрам кийилбей кирет. Кийин Мадинадан жол тартканда Меккеге андан кийин кийебиз. Машалла. Мекке Мадинада канча күн турабыз? Мадинада 4 күн турабыз. 4 күндөн кийин эмеге Меккеге карай жол алабыз. Биздин сапарларыбыз көбүнчө ушундай болот. Кээде түз Меккеге кире турган болучубуз, кээде Мадинага кете турган болучубуз. Мунусу Мадинага бара турган болушту. Мадинада 4 күн дем алып, андан кийин иншалла. Дамла ушунча барып келип атасыз, эмне кылып атасыз? Сизге жаккан рейс кайсы мисалы? Мадинага түз учкан жакшыбы же Маккага түз учкан жакшыбы мисалы? Биз жалпылап айтканда ар бир эмебизде сапарыбызда биз бактылуу адамдарды көрөбүз да негизичи. Булар Аллахтыга конок болуп келгендер. Бирок көбүрөөк мага жаккан жери түз Меккеге учкан рейстер жакшыраак. Бирок ол бираз кыйынчылыкты талап кылат. Себеби ихрамды ушул жерден кийебиз, түз аэропорттон кийишке туура келип калат да? Аэропорттон кийишке туура келет. Же самолеттон кийишке? Ар кыл учур болуп калат да. Эгерде биз түз рейс болуп, оштон түз Жиддага учуп, Меккеге кирсек анда самолетто кийгенге туура келип калат. Бирок кыйынчылык талап кылат. Адамдар сапарда уйкудан калган абалда барып, шир гостиницага жайланышып эле Кабага барып умрасын кылышат. Бирок ошол кыйынчылык ошого жараша сооп болот. Ал убакта умра жетекчилерине дагы, ажыларга да кыйын болот, бирок баары бир жакшы. Себеби адамдар баргандан баштап тытынып аракет кылат, иштихат кылат. Ошого ойлонуп калышты келге чейин. Ошон үчүн ушун менен көбүрөөк жакшы дейт. Кыйын болгону менен жакшы деп эсептейбиз. Ибадатка болгон эрки күчтүү болот тең биринчи сапарда эле, машалла. Дамла дагы сапарлар барбы? Иншалла кийинки сапар 10 май күнү. Рамазан бүткөндөн кийин 10 май күнү сапарга чыгат. Ал сапарыбыз бир топ жеңилчиликтер бар. Акчасынан дагы сапардын кээ-бирки кошумчалары менен дагы артыкчылыктар бар. Басым эсептеп келгенде канча болду? $1280 болот. 10 майдагы рейс бар. Балким түз рейс болуп калышы мүмкүн, балким ушундай эле через Куейт учабыз. Бирок через Куейт учканда да биз аябай кыска транзит менен учабыз. Оштон Куейтке кондук. 1 саат 45 мүнөттө кайра учуп кетебиз. Бирок уже азыр 1 саатка 45 мүнөттөн кийин эле кайра наркы самолетке отуруп баштайбыз да. Ошондо экрандагы номерлерге кайрыла беришсиң да, мына. Экрандагы номерлерге кайрылыңыздар. 10 май кийинки сапар. Эмелерди, месселер бронь этип коюшсуң дейт. Буларды канча эрте бронь эткен болсо ошончо артыкчылыктары бар. Мунусу да мына арзан болот экен анда. Кийинкиси арзан болот. Буюрса. Рамазанда кымбат болгондугу 15 күн болот. Рамазанда кымбат болгондугу биринчи эле Рамазанда суу күч болгондуктан ошону бардык бүткүл дүйнө эл билгенден гостиницалар, жатаканалар кымбат, авиабилеттер кымбат болгондуктан бираз баасы ушундай $1650 болду. Жылда эле Рамазан ушундай болобу же жыл сайын Рамазан? Жылда эле ушундай болот экен да. Адам көп келет да эми. Көп келет. Анткени пайгамбар да айткан да, Рамазанда умра кылуу ажылык кылгандайга барабар деген. Башка бир хадисте Рамазанда умра кылгын мени менен ажылык кылгандай соопко ээ болосуң деген. Ошондуктан элдер бардыгы ушул айга көп келишет. Азыр ушул күндө Оштон күндө 2ден рейс учат. Күндүзү, кечинде. Түз дагы бир рейс бар. Ошонтип бүгүнкү күн мисалычы биз менен кошо 2 рейс учуп келди. Азыр түштө дагы бир рейс учат. Таратын бүгүнкү күндө бир күндө Оштон 3 самолет учуп келди. Ошондой болуп атат күн сайынчы. Бул да болсо элибиз сооп кайсы жерде тургандыгын билгендик, сооп умтулгандык, курсаңга турган нерсе. Рамазан айын Аллахтын коногу өткөрүүгө аракеттенген. Бул сапарда мына ушул Рамазан айында келген адамдар башка убакытта келген адамдардан караганда абзелдери көбүрөөк сооп илешип кетет экен да мында. Көбүрөөк сооп илешет. Анткени пайгамбарыбыз ачык айткан, мындай сооп болот депчи. Ошол сообун билгендер бир аз $300-400 кымбатына карабай келишет. Аллах разы болсун. Бул сапар эми келе албай калды, билбей калды, сооптордун деле канчалык экенин билбеди, бирок
bu azыр видеону көрүп, ушул нерседен көбүрөөк пайдаланып, кийинки жылга аракет кылып калгандар болот да мына. Албетте. Бир нерсе да мен мындай деген сөз бар го. Ата-эне үчүн бардык балдар артык дегендей, биз мисалы умрага жетекчи болгон адамдар үчүн ар бир келген жамаат артыкчылыктар бар да, биринен биричи. Мисалы айта турган болсок, Рамазандагыларды биз аябай баалап, мен ушул сыйлайм, биз менен азык болчу келгендер. Рамазандын соогуна умтулуп, кымбатына карабай келди да. Мындан 1 ай мурда $1200 алып келгенбиз. Ал жамаатты да аябай урматтадык, анткени ал убакта доллар аябай көтөрүлүп, 105тен алмаштырышкан да, аябай кымбат болду. Бирок алардын ыйманын доллар сынаган жок да, бардыгы ниет кылгандар келишти ушул жерге. 105 болсо деле 105 болсо да барат. Алар айтышты көпчүлүгүчө, сиздер Аллах Тааланын сыноосунан өткөн жамаат экенсиңер. Долларга карабадыңар десе, көпчүлүк айтышты, биз 200 болсодук да барат деп. Ниет кылды, Аллах сонда чыкты, кайтпайбыз деп. Мусулманчылыктын, мусулмандардын мындай эрки ушул нерседен бааланат да. Бир нерсени баштады, кайтпайт. Тамла кабыл болгон умранын сообу эмне? Пайгамбарыбыз айткан да, кабыл болгон ажылык жана умранын сообу бейишкана деген. Бейиштен артык сообу жок. Умрага да кош айтылган да. Умрага да кош айтылган. Анан дагы кошумча башка хадис бар. Умрада 2 кутулуу бар деген. Биринчиси күнөөлөрдөн кутулуу, экинчиси тозоктон кутулуу деп чыгат. Неме? Астагфирулла. Күнөөлөрдөн кутулуу жана көйгөйлөрдөн кутулуу деген хадисте чыгат. Айткан умрага келген адамдардын проблемасы чечилет бир топчу. Тамла умрага келген адамдардын ким умра кылган болсо ал кедей болбойт дейт го тамла. Ушул хадис бар да. Умрага келсе, келген адамдын 2 нерседен кутулат. Биринчиси күнөөдөн кутулат, тозоктон кутулат. Биринчиси, экинчиси проблемалардан кутулат. Ал кандай проблема болсо да. Кандай болсун? Мисалы көпчүлүк биз акчалай, экономикалык проблемасыз ал дагы чечилет. Сондуктан умрага келген адам кедей болбойт дегени ушул хадиске таянып айтылган. Умрага келген адам бай болот. Көпчүлүк ойлошот, умрага мынча доллар кетип калат экен, 100 канча миң кетет экен. Кече бир мугалим ушундай дейт. Ал нерсе кайтат сөзсүз. О нерселер кайтылат да. Аны биз көрүп атабыз иншалла. Кече бир мугалим ушундай дейт, силер дейт ошол жака барып дейт. Соларды байытып атасыңар дейт. Мен айтам, астагфирулла дедим. Онун Аларга маани бербей эле мугалим болгон. Сиз канчанчы жолу келетсиз бул жака? 4-жолу. О, машалла. Машалла, Алла разы болсун. 4-жолу келетсиз. Каерден келетсиз? Кадамжайдан келет. Кадамжайдан келетсизби? Машалла, Алла разы болсун. Жанна, сиз супермен болуп калыпсыз анда сиз. Кече октябрда келдим. Биринчи рейс ачылды го, карантин. Онда келдим. 2020 келдим, 2021 келдим, 22 келдим, 14 келдим. Насip экен. Ооба. Бесеп шүгүр Аллах. Машалла, Алла разы болсун. Өзүнүн айтыл басага жетти. Ооба, амин. Алла разы болсун. Шону үчүн мен көп Кайра келе берсин деп насаатып калса башкаларга деле. алдын апамды алып келгем да. Апам менен келгем. Ошондо дуа кылган экен апам. Кайра келип атасың. Азыр эми атамдын атында келем. Бир келгениңизден кийин кайра келе берет экенсизби, өзүңүз тартылып каласыз да адамга, Азыр атамдын атында келдим. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Бизге дагы дуа кылып коюңуз. Мынакей ушундай туугандар, иншалла Алла Таала бардыгыбызды чакырган болсун өзүнүн үйүнө. Аллахым бардыгын умраларын кабыл кылган болсун. Билип билбестен кылган ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү жоюп жок кылган болсун. Мына ушундай туугандар, сиздер менен бөлүшүп турабыз. Биздер менен бирге болуңуздар. Бардыгыңыздарды Аллахым өз коргоосуна алган болсун. Бардыгыңыздар Аллага аманатсыздар. Ол жакта биздин бир таанышыбыз бар, аны ал жакта. Жон тартып коеюн. Азыр сиз тартам. Ассаламу алейкум рахматулла. Сиздер дагы немеге умрага да сиздер дагы? Машалла. Канчанчы жолу кетип атасыздар? Ошо группасынан кайсы группа? Билбейм. Группасынан суруп алыппыз биз. Канчанчы жолу кетип атасыз? Биринчи жолу. Бардыңыздар, үчөөңүз. Машалла, Алла разы болсун. Кайсы? Биз экинчи жолу кетип атабыз. Сен санап чыгарасың өзүңө. Wi-Fi кайда таркатып? Wi-Fi ошол жерде Wi-Fi бар. Вообще биз алып келбей иштесек иштейт. Ооба, иштей берет. Сен блогерсыңбы? Самат Ошмон. Ооба. Ким деген? Эме, Илимкенин билесизби? Ошондо келип жүрөбүз биз. Көрөбүз постоянно. Лайкты басып койгула. Биздин эмебиз. Паделит этип тургула. Башкалар Жок, Wi-Fi фейсбукка бериңиз. азыр мен бир тапып берейин. Wi-Fi жаңы көрүнүш. Ооба.
Assalomu alaykum. Assalom, qanday? Yaxshimi? Densoqlik yaxshi. Sinsizmi? Bu kishilar tartish kerak. Qancha yo'l ketdingiz? Birinchi yo'l ketdingiz. Maşallah. Bu kishilarni aytib qo'ying. Bu kishilar musulmonlarning qiziqchiligi uchun ishlab yurgan bir kishilarda. Bularni hech kim tanimaydi o'zini. Bular sekin ish qilaveradi. Bular so'tlarda qirib olib qo'ygan bular. Sekin o baldarga Qur'on o'qitadi, lagerlar bo'ladi, boshqalar bo'ladi. O'shalarni uyushtirgan bir kishilar. Belek, bekçek, medrese, şu yaş ballar, bayda çoydu, çoğumdur. Bardığımın aleklengen, Allah razı olsun. Yani bizge daha dua alıp koyamız. Özünüz geldiniz bize. Ukam var, gelinceyim var. Ha maşallah, anda sonundayken anda. Çok ibadet müketestlerde inşallah. Erişip жүрген мен. Ben çok gelip tabi alaşmak veririz. Adaşmayız. Bu жаққа birinci gelgen adam, ikinci gelgen adam bayağı burada gelip жүргенде olup kalat geldi özü. Birinci gün anan haligi bayağı hemen izlep kalasiz. Sancar damlarında acı başladı. Kantem dep. İkinci gün özünüz ile barıp gelip kalasiz. Үйрөнүп kalasiz da. Bu жаққа келген адам адашпайды екен, ушундай фазилети бар екен. Адашпесе деле сүйүнүп жүрө берет экен. Кайра таап алат экен өзүн. Allah razı olsun. Tinch болуңуз. Бизге дуа кылганды унутпаңыз иншалла. Кем болбоңуз. Maşallah şunday tuğanlar. Siz menen geldiniz mi? Cemşir'de işteysiniz. Yok siz kim menen geldiniz? Sancar Damla menen geldiniz. Kim menen geldiniz? Ben neme? Kim ele? Abdülmalik mi? Abdümanap. Ha? Abdümanap bile Abdümanap. Ha. Abdülmanap Damla menen geldiniz mi? Maşallah. Ha maşallah. Birinci yolu geldiniz mi? Yok men aşağı varıp gelgen 2007 yıl. 2007 yıl. Bu ikincisi ken anda. Ha maşallah. Yaxşı ken ece. Qayerdesiz? Boşta? Boştan elesiz. Yugovastock'ta. Ha maşallah. Allah razı olsun. Özünüz geldiniz mi? Yok. Şerigim var. Kim? Balanız mı? Koşunam yok. Koşunam. Koşunağınız kim? Ayak kişi. Sizge mahram hiç kim yok mu? Men 54 yaşımda nemege bargam. Şarabın acı degen acı var bile. Siz yaşınız kaçta hazır? 71'dem balam. 71'desiz. Mahramın gereği yok dedi. Bu yerden barıp kayra surap neme kılsak gereği yok dedi. Siz 71'desiz. Oğa. Koyun şu. Jalan aytpaydı bala. 45-46'larda da yok. Oyçu. 71 değil. Şunday olsan da. Maşallah. Ya Allah razı olsun. Kim olmadı? Kanka odasın. Maşallah. Allah'a şükür. Şurada işteysin bize yaşa. Yok biz sizlerle çoğu getiyoruz. O şurada tartağız biz daha. Umran'la. İyi geçirin. Maşallah. Nemege barat kesin de biz mene. Allah. Neli o? Kabaga nemege buna bala konsa. Ben jalan aytpayım da. Maşallah. 51. yıl. Maşallah. 71'ge gittim boşum. Maşallah. Allah razı olsun. Kayakta kalasın. Ömrünüzge bereket versin. Biz Jallavat'tan buluruz. Men жердешим экенсиң да, кайерне? Fazla Qorg'ondanmiz. Менин кайным болот экенсиң. Maşallah. Anda sonun ekan. Менин кайным деме. Kırgızlar birbirine bir tuğan da. Ооба, мен. Ооба. Suraş bergendeler tuğan bolup çıgat. Кызылай деген жерге түшкөн. Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun. Kem bolboңуз. Rahmat. Makul. Kem bolboңуз эже. Bizge dua kılın эже. Bizge dagы жалпы жамаатта dua kılıp koyuңуз. Сөзсүз. Ооба. Makul эже. Кайсы неме? İlim kene деген. Bak. Azır sizlerge kılıp koyayım. Azır bitirip koyayım. Mınakay tuğanlar bizler menen bizge birge bolуңуздар. Like'ты basıp başkalar menen bölüşüp koyuңуздар. Allah Taala bardığınız şu жерге çakırgan bolsun. Endi gele alбай kalgan bolsoңуздар деле videodan көрсөткөнгө аракет кылып турабыз туғандар. İnşallah Allah Taala bardığınızdan özünün үйүнө çakırgan bolsun. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.